Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы туугандар. Көпчүлүгүңүздөр сурап жатпайсыздарбы? Нур-Султан сатыла турган уйларды, торпокторду көргөз деп. Мына, пожалуйста, сатыла турган уй торпоктор туугандар. Адрес боюнча адрес Тверская область, город Бежецк. Эсиңиздерде болсо туугандар, ошо Артаканын үйүнө күзүндө келип тартып кеткен болчук, билесиздер а? Могул жакта сарайы, могул жакта жашай турган үйү болчу. Огородун караңыздар туугандар. Огород ошо бүт Артакага караштуу экен. Жүрүңүздөр, барып Артаканан маек куралы, анан сатыла турган малдарды сиздерге көргөзө кетейин. Экранга алыстабай туруңуздар туугандар. Видеого класстан басып, лайктан басышты унутпаңыздар туугандар. Сиздер үчүн аракетти кылып атабыз. Кана жүрүңүздөр, барып Артакамдан сурайлы анда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Артака кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Тынч амансызбы? Жакшы. Так, уйларды сатка коюп атыпсыз. Уйларды сатка коюп атырым. Москвадан үй алдым эле, ошого акча жетпей атыр. Ошого сатышка туура келди. Москвадан жерде торпоктор менен кошулуп общий 13 баш бар. 13 баш. Бардыгы Холмогорский породада. Мен буларды өзүмө мал кылам деп алып келдим эле Воронежден. Эми ситуация мындай болгонуна байланыштуу эми сатышка туура келип атат. Аяка дагы акча төлөш керек да. Ошого сатканга мажбур. Так, породасы Холмогорский дедиңиз. Холмогорский порода. Булар бардыгы. Так, туугандар, уктуңуздар, сатып атканын себеби Москвадан үй алып атыптыр. Ошого сатып атыптыр туугандар. Буларды Воронежден алып келип өзүмө мал кылам деп. Эми Москвадан үй алганга байланыштуу кичине акча керек болуп атыр. Москвадан квартира алып атыптыр. Ошого сатып атыптыр. Ошого эми азыр буларды сатпаганга айла жок болуп калды да. Бул жакта канча баш, Артака? Азыр бу жерде 10 баш. 10 баш. Экөө тууган. Экөө саан экен дебек, а? Эки торпок бар. Мына торпоктору менен 2 саан. Анан кийин 8 жаңы ачма кумажындар. Бардыгы боз, жетилген. Бардыгы боз. Жерден Жакыныраак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, алтообу, майдын акырына барат бакалажа. Майда туйт, а? Алды майда туй баштайбы ошондо? Ону эле сабат. Алды майда туат. Анан муногу менен анан ону сүзүшүп аткан беркизе. Алар сентябрга барат. Сентябрга эч канча болбоду мен Мукадан качкан. Демек, май сентябрларда уже тууп бүтөт экен. Майдын акырында уже алтообу пышып калган. Нар жакта бир букаңыз дагы байланып турабы эле? Мына келип атат. Кезинче гана буканы бир тартайлы. Ал жакта күн чагылышып, жакшы көрүнбөйт экен. Буканы кармаңыздар, буканы. Көпчүлүгүңүздөр сурап жатпайсыздарбы туугандар? Сатыла турган уйларды кайсыл жактан деп. Бу букаңыз канча жашар эми? 2 жаш. 2 жаш. 2 жаш экен туугандар. Азыр малдардын бардыгы чистокровный Холмогорский порода дагылар. Түшүнбөдүм. Чистокровный Холмогорский порода. Букада ошактан келген. Бүт башка жак аргындаштырбайын дедим да, только ошо бир порода. Чисто Холмогорскийден породалар, а? Таза Холмогорский порода. Мына туугандар, көрдүңүздөр, 2 саан уй бар экен. Мына торпоктор канча айлык болуп калган? Примерно 2 айлык окшойт, а? Жок, 2 айдан ашты. Муногу 2 айдан өттү да, 3-үчү айга кетип атат. Короче, экөөнүн ортосу бир 15 күн эле разница бар. Демек 2-3 айлык экен да? 2-3 айлык торпоктор. Букадан бирөө эле бука. Букаларды сатып бердим өткөндө. Этке сатып бердиңиз, көшкө. Булардын баарын букалар сатып. Бир букаңыз калыптыр да? Буну урук алып калдым да. Көрдүңүздөр туугандар. Порода чистокровный Холмогорский порода экен. Булар неден келген? Воронежден алып келген. Мына уйлардын жашы канча? 2 жаш, бардыгы тегиз. Бардыгы тегиз 2 жаш. Мына экөөбү? Экөөбү. 4-үнчү торпоктор мына. 4-үнчү туйт. 4-үнчү туйт. Туулган торпоктордун 4-үнчү берет. Наркыларыча? Булар жаңы ачма. Жаңы качма. Биринчи туушу. Биринчи туушу.
Эгер малга кызыгып көрөм дегендер интернеттен жана Холмогорский породадагы ачып көрсө, булар сүтү где-то 32%. Өтө каймактуу сүттөрү. Мына саан уйларыңыз бир күндүк сүтү канча сүт берет эми? Азыр булар кургакта турат. Эртең менен кечинде абетте чөп бересиң. Бир мал жем жейт. 8-9 литр сүт берет азыр. 8-9 литр сүтү бар. Анан кийин көккө чыкканда көккө тоюп эртең менен кечке чейин оозу тынбай жүрсө 18ге чейин чыгат да. 18-20га. Демек, бул порода, Ардак ака, айтсаңыз, бул порода эт багытында, сүт багытында, эт сүт багытындагы породалар, а? Эт сүт багытында. Мына көрдүңүздөр туугандар, мыналар бүт бардыгы богоз экен. Булар тууйт экен жакында. Мына жерде 2 саан уyu бар экен. Ардак ака, айтсаңыз, буларды оптум сатасызбы же штучный деле сата бересизби? Эми мүмкүн болушунча оптум сатканым жакшы. Оптум сатсам жакшы болот эле. Бирден, экиден алам дегенде чыкса деле сатыш керек да. Келишсеңиз сата бересиз. Келишсек сата беребиз. Сатыш керек да. Сатып коюлду. Мына туугандар, уктуңуздар. Ардак акага акча керек болгондуктан сатып атыптыр туугандар. Москвадан квартира алып, ошого акча жетпей атат дейт. Эң негизгиси эмени көп сурап атат десеңиз бизден документация боюнча көпчүлүгү Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстанга алып кетебиз дегендер аябай көп болуп атат да. Ошолорго документация маселеси кандай болот, Ардак ака? Документация эгер алам деген адам келсе, буларды карантинге коюш керек. 1 ай. Меркурийден. 1 ай карантинге коюп туруп, анан кийин алып келсе, свободно алып кете берет. То есть анын деле сүйлөшсө болот. Документация боюнча. Мына туугандар, уктуңуздар, көпчүлүгүңүздөр сурап жатпайсыздарбы менен Нур-Султан, Өзбекстанга, Тажикстанга, Кыргызстанга ушу малдарды алып кетсек болобу деген суроолор аябай көп болуп атат да туугандар. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстанга алып кетиш үчүн бул жактан Меркурийден сопровождающий документ берилет. Биринчиден малдар, мына уйлар карантинге коюлат да 1 айлап. 1 айга чейин прививкасын берет, канын алып туруп канын текшерет. Анан 1 айга чейин документ даяр болот. Анан колуңуздарга берет, алып кете бересиздер. Туурабы? Ошондой болот да, Ардак ака. Документация жагынан эч кыжалат болбойт. Дагы бир жолу кайтала кетели. Бул жакта канча баш дедиңиз общий? Азыр 10 баш. 10 баш. 10 баш эле. Мына торпоктор Бука менен 11. Торпоктор, майда торпоктор да бар. Жо, торпоктор деле Общий 13 да. 13 общий, а? Бука менен и торпоктор менен. 13 баш экен туугандар. Баасыны акабыздын номерин калтыра кетем экран астыга. Чалып байланыша бересиздер прямой. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.